Кыргыз элим карагылачы. Мына бизди ушинтип киргизбей жатышат. Биз чуктал айында эс алып жатабыз. Пансионаттар ачылсын дегенде президент туурабы? Ачылсын деп айтылды беле? Президент өзү айткан да, ачып койгула кыргыз элине деп. Бул жак расстояниясы абдан чоң. Тээ жака жетиш эле балдар менен канча убакыт андан ылдый дагы 3-4 километрге айланат. Кыргыз эли мен какшап жатам, Кыргызды киргизбей жатат азыр эми. Аркы пляжга балдар менен карагылачы, кенедей балдар менен. Ал эми 49 жыл, 50 жылга тетиги чет элдиктер. Мына алды, тетиги Асман шаары жакта 4000 гектар. 6000 гектар алда тамчыда. Чолпон атада кол алышып тетиги америкалыктар азыр дагы жакшы тиги дарбазасына келип атат. Ал чет элдиктер дарбазасын кой, 1 километр жанына жолотпойт. 1 эмес, 10 километр. Тээ жактан шлагбаум коюп салат. Өзлөрүнүн тиги немесин алып келип салат, кароолчуларын. Бул дагы кыргыз кароолчу экен го, кичине сүйлөшкөнгө түшүнүктүү болуп. Ал тиги Асман шаары Кытайдын кароолчусун коюп коет. Берки жана тамчыдагы болсо тиги жөөттөрдүн кароолчусун коюп коет. Чолпон атадагы Мариот деген ал такырды каяктан Америкадан алып келип салат. Кыргыз элин элестетип атасыңар. Мына азыр эле балдарыбыз кире албай калды. Жээк өтө албай калды. Бар тетияка 3 километр басып атат. 3 километр барып бош жака барып түшүп кел, тетиги бар дикий пляжыңа. Ошон үчүн ойлонолук кыргыз элин. Ошол жана кичинекей жетелеп бараткан балдарыбызды ойлойлукчу. Өзүбүздүн жерибизден, өзүбүздүн көлүбүзгө түшө албай калдык. Элестеткиле. Мындан дагы жаман болот. 49 жыл деген. Мындан дагы жаман болот. Чаңбашчан, only 40 kilometers. You already ski in Karakol yesterday. Кыргыз элин көрсөңүздөр, Google карта Кыргызстан. Бул Кемин, Орловка. Буну карачы, бул жерде жазып алышкандарын. Буякта кытайча жазылып турат. Google картадан асмандан көрүнөт. Алтын да керек, күмүш да керек. Бирок жакшынакай тоолор менен суулар да керек. Асмандан кыргыздын жерин карасаң кытайча жазылып калыптырга. Бул эмне деген? Бул эмне дегендик? Анда дагы кыргызчасынын маанисин коюп коюптур. Алтын керек, күмүш керек, суу да, жер да керек деп. Укамбаска сенчу. Мен Укамбасага он үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Бул сөздүн автору ошо Кытайдын башчысы экен. Бул экологиялык урааны кыргыздын жеринде. Эмне биздин манасыбыз кайда? Жети осуятыбыз кайда?
эне тил мыйзамы кайда? Минтип отурсак бул бийлик жакында ар бир кыргыздын чекесине жаздырат го Кытайча. Кыргыз элин 1972 лицензия берилиптир. Тоо, кен, таш, кыска суу, пул, барекет-серекеттин азган баш аягы. Анын ичинде Кытайдын менен 100% Кытайдыкы да жүрөт, аралашканы да жүрөт, топурагы качса деле Кытай аралашып жүрөт. Суусу дей койчу, сөз жок кыргыз элим, сөз жок. Мен лицензияларды карап отурам да. Азыркы бийликтин, мына Садыр Жапаровдун бийлигинин системасы ушундай. Министр бир колу менен лицензия берет, ошо жерди газ, сууну экинчи колу менен текшерет. Кантип текшерет, элестеткиле. Логикага салсаңар. Өзүн-өзү кантип текшерет? Жаратылышыбызды, кыргыздын жаратылышын көлүбүздү тебелеп тепсе эле, кашсын касып, акчасын алып эле кайда кетип атат акчасы? Тиги кыргызга бир пайдасы бар? Мына Англияда кыздарыбыз жүрөт, жер титип. Көрдүк бүгүн Москвада жарылганда, аякта жүрөт кыргыздарыбыз. Анан бул ошончо казылып аткан гендердин акчасы кайда? Мына мендей эле болуп, сиздер деле балдарды тарбиялап атасыңар, кыргыздын урпагын тарбиялап атасыңар, өстүрүп атасыңар. Ошо балдар үчүн жулунуп, гүлүнүп, эртеден кечке дүйнөнүн төрт бурчунда болобу, кайсы жеринде болобу кыргыздар ушу урпактарыбыз кыргыз жери үчүн деп күйүп бышып болгон тапкан ташыганыбызды ошолорго берип атабыз, балдарыбыз. Ал эми балдарыбызга эмне болгон жерлер калат? Эмне болгон суулар калат? Эмне болгон көлүбүз калат? Булар каптап мына 4000 гектар, 4000 гектар асман шаары. 6000 гектар дагы бир чет мамлекеттик. Мына көрүп атабыз да, мына ысык көлгө өзүбүз кыргыздар эле батпай жатпайбы? Мен баян төмөр какшып атам, ысык көлүбүз кичинекей деп. Экологиясы көтөрүлө албайт деп өзүңүздөр көрүп атасыңар го. Көлдүн жээгин көрүп атасыңар го. Каймакташып, майлашып атканын көрүп атасыңар го. Анан каяктагы асман шаар, каяктагы инвесторлор, инвестор деп отуруп, инвестор акча деп отуруп, урпактарга эмне калат кыргыз элим? Ошону ойлонбойлукпу? Балдарыбызга эмне калат? Кыргыз жеринде деги жашай алабы? Ушул суроо. Эмне деген инвестордун аркасынан 50 жыл деген эмне жыл? Мен азыркы төрөлгөн балам бүгүн төрөлсө 50 жашка чыккан. 50 жашка чыкканга чейин ошол өзү үй сала албайбы? Өзүнүн жеринде мындай кенен басып жүрө албайбы? Эмне десе бул инвестордун жери. Инвестордун айтат, менин жерим чыгып кетти. Эмне кылат? Кыскасы кыргыз элим ата бабадан калган аманатты сактап калалык. Ойлонолук, ойгонолук. Ойлонгула.